которые погибли, пострадали. Аялдар тынчтык тиреги аттуу достук иш-чарасындагы кыргыз-тажик делегациясы Разаков шаарындагы тарых музейинде болушту. Делегация мүчөлөрү музейдин экспозициялары менен таанышып, кыргыз элинин тарыхы жана маданий мурастары, улуу ата мекендик согуштун баатырлары тууралуу маалымат алышты. Адамдардын жүрөгүнө жете турган аябай көп тарыхый нерселер бар экен. Бул музейде ушу Рейлек районунун баштан баштап түзүлгөндөн баштап жасаган, эл үчүн кызмат өтөгөн, элдин баягы кызыкчылыгын коргогон адамдардын сүрөттөрү бар экен, фотофакт деп койсок болот. Дүйнө жүзүндө, Кыргызстанда, Тажикстанда, Разаков шаарында, Ходжор шаарында ар дайым тынчтык болсун. Эгерде тынчтык болсо, калган өнүгүүнү чечсе болот. Достук маселесин чечсе болот. Экономиканы өнүктүрсө болот. Ошондуктан менин оюмча бул музей тарыхый нерсе. Кыргыздын көрүнүктүү мамлекеттик жана партиялык ишмери Кыргыз СССРнин биринчи секретары Исхак Разаковдун музейине барышты. Мында Исхак Разаковдун өлкө үчүн кылган эмгеги, балалык чагы, басып өткөн жолу сүрөттөр аркылуу берилген. Жада калса иш бөлмөсүндө көрүүгө болот. Кыргызстан аялдар конгрессинин атынан бүгүн ушул китепке, чоң китепке өзүмдүн жакшы каалоо тилектеримди калтырайын деп атам. Бүгүнкү саясатка ылайык музей. Себеби бул элдердин достугуна көпүрө болуучу музей. Бул музейди мен көпүрө дегеним Исхак Разаков жаштайынан Хаджент мурдакы Ленинабад, анан Хаджент болду дагы ошол областында 7 жашынан барып детдомдо чоңойгон. Бул музейге ушу районго келген бүткүл коноктор биринчи ушул жерге келип, гүл коюп, Куран окуп кетишет. Мисалы үчүн мына бүгүн аялдардын конгресси Кыргызстан боюнча, Тажикстан боюнча келип, бүткүл көрүнүктүү алдыңкы лидер аялдар келип таанышып чыгышты. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары, президент Садыр Нуркожоев 3 жолу келди. Исхак Разаков кыргыз элинин тарыхында өз орду бар улуттук лидер катары таанылган инсан. Улуу инсандын атын алыстан угуп келген болсок, бүгүн анын ишмердүүлүгү менен толугураак таанышууга мүмкүнчүлүк түзүлдү дешет тажик делегациясынын өкүлдөрү. Ушундай өзгөчө иш-чарага катышканыма кубанычтамын. Биз кайрадан биригип кызматташып жатканыбызга абдан сүйүнүп жатам. Бүгүн биз Исхак Разаковдун музейине келдик. Чындыгында өз мекени үчүн кызмат кылган инсандын элесине күбө болдук. Бул инсандын басып өткөн жолун, элге кылган кызматын кийинки муундарга калтырышыбыз керек. Мен да өзүмдүн жакындарыма бул инсан тууралуу сөзсүз түрдө айтып берем. Бул музейге келген учурду ар дайым эстеп жүрөм. Мен үчүн аябай жагымдуу иш-чара болуп жатат. Айрыкча эки элдин достугу кайрадан жанданып жаткандыгы жакшы жышан. Бул музейде эки элдин жалпы тарыхы чагылдырыптыр. Эки эл эзелтеден эле достук ынтымакта жашап келишкен. Эми мындан ары да ушул типте кызматташуубуз зарыл деп эсептейм. Биздин кызматташтыгыбыздын бекем болушу келечек муундар, биздин балдар үчүн абдан маанилүү. Качан гана ынтымак, тынчтык болсо, эки өлкөдө тең өнүгүү болот. Достук иш-чарасы андан ары кыргыз элинин көөн өрбөс байлыгы болгон кол өнөрчүлүгү, улуттук кийимдери жана улуттук каада салттарын чагылдырган көргөзмө менен улантылды. Вот эти орнаменты, цвета, это для каждого возраста. Азыр райондук маданият үйүнүн алдында биздин айымдарыбыздын уюштурган кол өнөрчүлүгүнүн, тамак аштардын, улуттук буюмдардын жана ошондой эле фото зона, сүрөт зонасыны дагы уюштурдук. Бул жерде биздин айымдарыбыз кыргыз аялдарынын улуттук кийимдерин, каада салттарын көрсөткөнгө аракет кылышты. Көз жоосун алган саймалар, кылдаттык менен мээнеткечтикти талап кылган курактар, ошондой эле лейлек килеминин үлгүлөрү көргөзмөнүн көркүн ачты. Уюштуруучулар тарабынан даярдалган этно-мода көргөзмөсү тартууланып, улуттук кийимдер таңазаланды.
Мындай жолугушуулар маданий дипломатиянын бир бөлүгү катары кызмат кылып, эки элдин ортосундагы өз ара түшүнүшүүнү жана достукту тереңдетүүгө өбөлгө түзөт. Иш-чара учурунда расмий сүйлөшүүлөр жана достук маанайдагы маектешүүлөр да болду. Фарида Убайдуллаева, Бексултан Кайратбек уулу, жаңылыктар.